андан ары тааныштырууну улантабыз. Бул жерде бизде күндөн коргоочу сериялар, булар эң алгачкы шампуньдар. Шампунь биздин чачыбызды күндөн коргоп берүүчү шампунь, ошондой эле бальзам жана маскасы. Мына ушул 3 продукцияны бирдей колдонсок, биздин чачыбыздын структурасы күн кандай гана ысыбасын, биздин чачыбызды күндүн нурларынан коргоп берет экен. Мынакей содержит эту фильтр, который защищает от негативного воздействия солнечных лучей дейт. Мындай майда жазууларды да окуп койсоңуздар болот. Саммакай сериясы интенсивно увлажняет этет, питает экен, баштын терисин. Баасы 145 сом, каталогка келген 50% баасы. И минус 20% скидкаңыздар менен 116 сомго аласыздар. Минус 26% скидкаңыздар менен 107 сомго аласыздар. Кийинки сериясы бул бетке арналган серия. Бетти күндөн коргоочу кремдер SPF 15, SPF 50 жана SPF 30. Мына булардын баалары да жазылып турат. Мисалы үчүн 399 сомдук SPF 50-ты сиздер канча сомго ала аласыздар? Вот 399 минус 20% скидка менен 319 сомго ала аласыздар. Ал эми 26% скидка менен 295 сомго, то есть 100 сомго арзан ала аласыздар. Ошон үчүн компанияга катталып түзмө-түз сатып алуучусу болгонуңуздар жакшы утуш. Кийинкиси бул жерде бизде денеге арналган, күндөн коргоочу, денеге арналган крем, спрей, маслалар, келиңиздер бирден таанышып чыгалык. Бул жерде SPF, бул жерде витамин Е менен биргеликте 3 жаштан жогорку балдардын денесин коргоого арналган. Андан кийинкиси бул дагы күн нурунан коргоочу молочко, же болбосо сүт деп койсок болот. Андан кийинкиси SPF 15, бул денеге арналган күндөн коргоочу спрей. Артикулы 2115, 525 сом экен. Буну сүйкөнүп биз жеңил загар алсак болот. Ошол эле учурда денебиз жабыркабайт, ачышып күйүп калбайт. Загар алабыз, но мындай күндүн зыяндуу нурларын денеге өткөрбөй туруп. Андан кийинкиси бул масло спрей для загара. Именно күнгө күйүүгө арналган спрей, бирок ошол эле учурда биздин жанагындай температура кылып, же болбосо ар кандай денебизге ожог кылып жибербейт, текши күйгүзүп бергенге жардам берет. Андан кийинкиси бизде после солнечных ванн дейт. Бул ошол күнгө күйгөндөн кийинки муздатуучу гель. Кээде биздин денебиз ысып калат, мындай ысык күндүн нурунан. Ошондой болсо мынакей күндөн күйгөндөн кийинки сүйкөлүүчү гель. Ал эми бул болсо бизде молочко экен, молочко для тела после загара. Бул дагы спрей түрүндө экен, ал эми мунусу гель түрүндө экен. Ошондой эле көл темасы болуп атат. Мына көлгө барганда сууга түшүп чыккандан кийин макияжыңыздар жуулуп кетпесин десеңиздер, ушундай көзгө арналган дагы эмелер бар, подводкалар бар. Алар каталогдо жок экен, бирок распродажа деген пунктта бар. Булар болсо стойкий маркер именно для губ. Мына караңыздар, ооздору сууга түшсө дагы булар кетип калбайт. Жана водостойкий тени, бул тендер аябай жакшы экен деп мен бир эле эмес 2-3 кишиден уктум да ушул тень боюнча. Мага дагы угуп жагып калды, балким проба кылып көрүш керек окшойт. Тушь водостойкая, тушь для ресниц. Бул дагы сууга түшсөңүз да көзүңүз балжырап калбайт. Кстати, бул каталогдо катталгандар ушуну дагы алышат, белекке катталып актив болгондор. Анан пудра, бул дагы водостойкая пудра. Кстати, тушь, если белекке албай калсаңыздар деле, бул каталог сонун скидка баа менен келип атыптыр. 209 сом. 209 сом минус 20% скидка менен 167 сомго келет экен. Так,